bir маселени караган учурда ошол жердин, ошол өрөндүн, ошол убакыттын, ошол инсандын даражасын, инсандын эмнесин, социалдык абалын, интеллектуалдык абалын, илмий абалын, кыскачасы баардыгын эске алып туруп, ошо менен кошо үр адат өтө чоң ролду ойнойт. Үрп адат, бир коомдун үрп адаты шариаттын калыптануусундан өтө чоң бир ролду ойнойт. Шариаттын калыптануусунда, караңыздар, шариаттын калыптануусунда үрп адаттын өтө чоң рол ойнойт. Ошол үрп адат менен таанышпай туруп, ошол үрп адатты билбей туруп, адам баласы бир чечим чыгара албайт шариаттын атынан. Шариаттын атынан. Ошол жактан кээ бир Кыргызстанды көрбөгөн, кыргыз элин көрбөгөн, кыргыз үрп адатын көрбөгөн кээ бир алымдар, Кыргызстанга келбеген алымдар 5000, 6000, 7000 километр алыстыктан Кыргызстандагы болгон кээ бир окуяларга фатва берүүлөрү шариаттын негизинде болуп эсептелбейт, алар кабыл кылынбайт. Ошондуктан бир маселе боюнча, кандайдыр бир маселе боюнча, Кыргызстанда болуп жаткан бир маселе боюнча, Кыргызстанды жакшы тааныган өз ошол кулуну болгон алымдардан барып сурабай, телефон алып туруп, телефонду тетиги Сауд Арабия болсун, тетиги Түркия болсун, тетиги Пакистан болсун, же болбосо Африка өлкөлөрү болсун, айырмасы жок. Кайсы жерде ислам дини катуу бекемделген болсо, ошол жерлерге чалып туруп, бизде мындай маселе болду, фатвасы кандай деп сурагандык өзү башынан чоң ката болуп эсептелет. Башынан чоң ката болуп эсептелет. Ошондуктан туура динди, туура түшүнүктү алуу үчүн жагдайын өзүн жакшы билиш керек. Мисалдардан бирөөсү, соц тармактарда бир ролик бар. Мисалы, аябай таанымал болгон, өтө башкача айтканда силерге айтайын, өтө авторитеттүү болгон бир дин аалымы деп айталы. Ошол дин аалымы bir rolik çıgarat, 10-15 minutluk rolik. Oşol rolikte ayırması yok. Жаңы жылдын же арам экендигине bir rolik çıgarat, же жаңы жылдын адал экени bir rolik çıgarat. Düşünüktübü? Oşol roliktin negizinde. Tigi alım menen bul kişinin ortasında kandaydır bir acırın var. Emne jaktan ubakıt jagынан болушу мүмкүн, мейкиндик жагынан болушу мүмкүн. Алып ошол ролигин өзүнүн биякта Кыргызстанда болгон иш чарасына эмне далил катары колдонгону, бул такыр мусулмандын кыла турган бир иш эмес бул. Түшүнүктүбү? Bir kişi din alımı bir rolik çıgarып аткан болсо, биринчи ал din alımın gözü менен караш керек. Бул кишинин аудиториясы, бул кишинин жамааты, булар ким? Бул кишинин жамааты кайсы системанын алкагында жашап жатат? Бул аудитория кандай бир өзгөчөлүккө ээ? Буларды изилдебей туруп, бул кишинин фатвасын алып туруп, кадимкидей могу жерде колдонуу шариат боюнча тыюу салынган бир амал болуп эсептелет турган.